2021 жылдын 5-сентябрында 20636 аскер бөлүгүнүн аймагында Борбордук Азия аймагындагы тез жайылтуучу жамааттык күчтөрдүн бөлүкчөлөрү менен өтүүчү Рубеж 2021 машыгуусуна келген Казакстан Республикасынын аскердик контингентин тосуп алуу иш-чарасы болуп өттү. Эскерте кетсек, Рубеж 2021 машыгуусу 7-9 сентябрда Эдельвейс полигонунда башталып, активдүү фазасы 9 сентябрда өтөт. Машыгууга Кыргызстандын, Казакстандын, Тажикстандын, Россия Федерациясынын аскердик контингенттери, ЖККнун бириккен штабынын жана катчылыгынын оперативдүү топтору катышат. Машыгуунун негизги максаты ЖККнун аскерлеринин башкаруу органдарынын, кызматтык адамдарынын практикалык көндүмдөрүн, ошондой эле Борбордук Азия аймагында тез жайылтуучу жамааттык күчтөрдүн бөлүкчөлөрү менен биргелешкен операциялардын жүрүшүндө тапшырмаларды аткаруудагы күжүрмөн айкалыштыктарды жогорулатуу болуп саналат.